Бишкекте аутизмди таануу жана ал тууралуу маалымат таркатуу күнүнө карата жөө жүрүш өттү. Болжол менен 300 киши катышкан мындай иш-чара ушул менен 4-чү ирет уюштурулууда. Кененирээк кийинки материалда сөз болот. Жан чачынга карабай, аутизм менен ооруган балдардын жакындары жана алардын колдогон жакын саналаштары шаар тургундары болуп, өткөн ишемби күнү Бишкекте жөө жүрүш өткөрүштү. Жүздөгөн көк түстөгү шарларды учуруу менен жөө жүрүшкө чогулгандар Кыргызстанда аутизм көйгөйү бар жана ага көңүл буруу керектигин коомчулукка жеткирүүнү көздөштү. Аутизм дарты бала төрөлгөндөн кийин 3 жылда пайда болот делет. Бул оору балдарда нерв системасынын өнүгүшүнүн бузулушу менен коштолот. Аутизмге мүнөздүү белгилер дартка кабылган балдар элден обочолонуп, өзү менен өзү болууну самап атынан чакырса көңүл бур байкалат. Жүрүм турумунда чектөөлөр пайда болуп, кызыгуулары катардагы наристелердикинен айырмаланып калат. Бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмуна ылайык жер жүзүндө 2014-жылы 70 миллион адам аутизм менен жабыркайт деп катталган. Кыргызстанда аутизм менен канча адам жашайт эсеп-чотко алынган эмес. Ошентсе да Рука в руке коомдук уюмуна ылайык 2013-жылы 260 кишиге жана 32 балага аутизм диагнозу коюлган. Ал эми 2014-жылы өлкөдө аутизм дартына чалдыккан 313 киши жана 61 жаш балдар катталган. Дагы бир көйгөй Кыргызстанда аутизм диагнозун кое турган атайын адистердин жок экендигинде. Бул себептүү ата-энелер Орусияга же Казакстанга барып туура диагноз алууга мажбур. Бирок ага ар бир эле үй бүлөнүн мүмкүнчүлүгү жете бербейт. Мындай балдарды атайын социалдаштыруу, башкача айтканда коомго аралаштыруу окуу жайлары бар. Бирок ал кымбатка турат жана болжол менен $500 чейин турат. Ал эми Рука в руке коомдук бирикмеси бекер жардам көрсөткөнү менен, бирок баардык балдарды өзүнө кабыл ала албайт. Аутист балдардын туугандары мындай көйгөйлөрдү мамлекеттик деңгээлде чечиш керек деген пикирде. Мамлекет тараптан азыр мындай мүмкүнчүлүгү чектелген балдар эмес, кадимки мектептерге жардам бере албай калыштык. Азыр керек өзүңөр билесиңер, керек болсо берки улуу балам деле кадимки мектепте окуйт, ремонттун акча чогултушат, тигинтишет, минтишет, ата-энелер өз күчү менен кылат. Ошондой эле биякта да ошондой болуп маселе көтөрүлдү. Өз күчүңөр менен кыла алсаңар, кыла бергиле. Бирок мына биздин жардамыбыз ушул класста берилди да. Баса белгилеп кетчү нерсе, буга чейин Бишкекте аутист балдардын өз колу менен тарткан сүрөттөрүнүн көргөзмөсү өткөн эле. Андан түшкөн каражаттар аутизм менен ооруган балдарга берилген. Көргөзмөгө Кыргызстандын биринчи айымы Раиса Атамбаева да президенттин атынан катышып, балдарга 1 миллион сом белек кылган. Өкмөт аутизм менен ооруган адамдарга жана алардын үй бүлөлөрүнө колдоо көрсөтүүнү уланта берет деген үмүттөбүз. Гүлүм Эркинбек кызы, Александр Ногов, 11 каналы.